Assalamu alaikum достор, биз кайрадан YouTube için видео тартууну Түркия бурсалары тууралуу кыскача суроолорго жооп беретинде тартууну кааладык. Андыктан биринчи эле келген суроо бул Түркия бурсаларына 100% өткөрүп бере ала турган компания же болбосо адам барбы деген көп суроо келет. Мисалы кээ бирөөлөрдөн угушум боюнча мен 100% кепилдик берип өткөрө алам. Менден тапшырсаңар 100% өтөсүңөр, мынча акча берсең өтөсүң деген бир сөздөрдү угуп атам да. Достор, эч качан ишенбегиле, бул Түркия бурсалары, Түркия стипендиялык программасы эч качан бирөөнүн артынан мындай айтканда коррупциялык жол менен эч кимди өткөрө албайт. Дашембога аракет кылып да көрбөгүлө, ишенип дагы көрбөгүлө. Мына ошондуктан мен айтат элем, анда эч кандай коррупциялык жол менен силер Түркия бурсаларына өтө албайсыңар. Бул биринчиси. Экинчиден, кайсы бир компания же болбосо ал адам силерге 100% өткөрүп берүүгө гарантия бере албайт. Даже мен дагы бере албайм. Эмнеге биз жөн гана болгону компаниялар же башка адамдар толтуруп бергенде булар анкетаны толтуруп бере алабыз. Силер жөнөткөн документтерди жүктөп, мотивационный письмо деген бар. Бул өзүңөр тууралуу, келечекте эмнеге кесип тандап атасыңар, эмнеге Түркияны тандап атасыңар деген суроолорго кандай түрдө жазуунун бир мындайча айтканда жолдорун гана көрсөтүп бере алабыз. Калган бардык нерсе бул жараткандан буга биз киригише албайбыз. Түркия бурсалары стипендиялык программасына эч кандай өзүбүз мындайча айтканда коррупциялык жол менен же болбосо башка бир тааныш билиш жол менен эч кандай өтө албайбыз. Муну билиңиздер. Жана ошондой эле сиздер компания аркылуу тапшырганда компания 100% өткөрүп берет деген эч кандай ишеним болбош керек. Болгону бул дагы шансыңыздарга, анан жараткан ийгилигиңиздерге байланыштуу. Экинчиси, бул биз 9-класста окуп аткандар же болбосо 11-класстар тапшыра алабызбы деген суроолор бар. 10-класстагылар тапшыра алабызбы деген суроолор бар. Негизи билесиздер, 9-у бүткөндөн кийин бизге күбөлүк берет. 9-дун күбөлүгүн алгандар сөз түрдө тапшыра алат. 11-классты бүтүп жаткандар дагы муну тапшыра алат. Кантип десеңиздер, сиздер аттестат ала элексиздер, бирок мектепке кетип мен ушундай программага тапшырган атам, мага мындайча айтканда баалардын эмесин чыгарып бериңиз десеңиз, ал жерден окуу жайдан же болбосо ошол мектептерден сизге баалардын мындайча айтканда жыйынтыгын чыгарып беришет. Мына ошондуктан ал дагы сөз түрдө 11-класс жана 9-класстар бүтүрүп жаткандар сөз түрдө тапшыра алат. Бул жакта билесиздер, ал стипендиялык программага тапшыруу 1 ай жүрөт. Азыр программа ачылды. Буюрса 1 айдан кийин жыйынтыкталат. Мына ошондуктан 1 айдын ичинде эртерээк жетишип калышыңыздар керек. Анан экинчи фишка бул биз документтерди кантип жыйнап, аларга кантип жүктөйбүз деген суроо. Сиздер документтерди алганда сөз түрдө качестволуу жакшы болушу үчүн сиздер телефондо жакшы камерага тартыңыздар. Жана мен сиздерге бир программа тууралуу көрсөтө кетем. Муну дагы YouTube'дун астында ссылкасын калтырып коем. Бул программа сөз түрдө көчүрүп алыңыздар. Бул телефон аркылуу сиздер документтерди сканерлеп аласыздар дагы. Аны сиздер папка кыласыздар. Мисалы, сиздердин документтериңиздер чачылган абалда жүктөлүнсө, аны эч ким текшербейт. Текшерсе дагы мындай чачылган абалда болгонуна байланыштуу өтүп калуу ыктымалыңыздар азаят. Мына ошондуктан сиздер документтердин баардыгын сканерлеп, топтоп, аны бир PDF файлына келтирип, аны бизге жибересиздер, же болбосо өзүңүздөр жүктөгөндө бир PDF файлына баардыгын кошуп туруп, мисалы, дипломдор өзүнчө бир PDF файл болот, грамоталар өзүнчө бир PDF файл болот дагы. Мына ошону гана сиздер бир файл кылып, PDF файл кылып, аны жүктөсөздөр, сиздердин документтериңиздер толук түрдө текшерилет. Эгер башаламан жүктөсөңүздөр, анда сөз түрдө аларга, мисалы, тамгалары көрүнбөй калса, алар текшергенде кыйналат дагы, балким сиздерди албайт. Мына ошондуктан сөз түрдө документтерди жүктөп жатканда, мен көрсөтүп жаткан бул программаны көчүрүп алыңыздар дагы. Бул программанын негизинде сиздер аны сканерлеп, анан аны баардыгын бир PDF файлы кылып, анан аны жүктөйсүздөр. Же болбосо жүктөй турган компанияларга жөнөтөсүздөр. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, урматтуу достор, сиздерге атайын өрнөк болгон мотивационный письмо бул эмне десеңиздер, бул өзүңүздөр тууралуу жазасыздар. Эмнеге Турцияны тандадыңыздар, эмнеге бул факультетти тандадыңыздар деген суроолорго өзүңүздөр жооп кыласыздар.
Мына ушул суроолорго жакшы жооп кылып, өзүңүздөр аларды ишендире алсаңыздар, мен ойлойм, эң негизгиси анкетаны туура толтурсаңыздар, мен ойлойм, сиздер биринчи турдан өтөсүздөр. Анда эмесе экинчи турда кандай болуу тууралуу бул кийинки видеодо көрөсүздөр. Эгер экинчи турда кандай жүрүшү эми жаратканга аянда, мисалы, эгер сиздер экинчи турга капыс өтүп калсаңыздар, анда экинчи турга кантип даярдануу керек? Мурда болсо биринчи турдан өткөндөр экинчи тур мындай эч нерсе эмес болчу да, себеби экинчи турдан мурда деген математикалык суроолор жок болчу. Экинчи тур биринчи турга караганда дагы азыр өтө маанилүү болуп калды, себеби мен катары көпчүлүк экинчи турдан өтпөй калып атат. Анткени жаңы бул программага жаңы схема киргизилди. Экинчи тур тууралуу көрүүнү каалагандар ылдыйкы ссылканы басып, жаңы видеону көрүңүздөр.